Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ba'd. Allah Taala razı bol oturgan en ulu amallardan biri bul Kur'an-ı Kerim'de tilavat kılуу. Mundayça aytkanda Kur'an-ı Kerim'de oku. Ayrıkça Allah Taala'nın kitabın Kur'an-ı Kerim'de mına uşul Allah Taala'nın sözün mani mаңызына oy жүгүртүп, mani maksatların düşünüp oku, bul en ulu amallardan biri olup sanalады. Жашообуздан дагы en негизги максаттардан biri bul Allah Taala buyurgan ibadattарды аткаруу менен Аллахтын разылыгына жетүү. Мына ошондуктан Аллах Таала Куранда мындай деп айткан: "Ridwanu minallah akbar", Аллахтын разылыгы бул эң улук, эң улуу. Мына ошондуктан Аллахты разы кыла турган амалдардын эң улуусу бул Кур'ан-ы Керимде тилават кылуу, Кур'ан-ы Керимде мындайча айтканда көп окуу, айрыкча маани маңызына ой жүгүртүп окуу. Шейхул Ислам рахимахулла айтат: Кур'ан-ы Керимде тилават кылуу, Кур'ан-ы Керимде окуу бул бейиш амалдарынан дейт. Kur'an oku, Kur'an-ı Kerim'de mani mаңызына ой жүгүртүп oku, жана ага амал кылуу бейиш амалдарынан экен, жана ошол пенденин бейишке кирүүсүнө себеп болот экен. Мына ошондуктан ар бир мусулман киши өз жашоосунда мына ушул Аллах Тааланын китеби Kur'an-ы Kerim'de окуп үйрөнгөнгө, анын мани маңызын, максаттарын түшүнүп жеткенге аракет кылуусу керек экен. Wallahu a'lam.